Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı Maman Osman Birtuğandar. Biz leylek sülüktü moldaları dolborun hulantağız. Bizim bugünkü konağımız köpçülük bilet, köpçülük bilbeyt. Oşa Kırgızstan İslam Üniversitesi'nin prorektoru, Ağüyde jana Jogorku Kengeştiğin meşitlerinin imamı Niyazov Bakıtbek Ajı'nı çakırganbız. Kudayım bersa al ustazı jönünde özünün ozundan uğaz kudayım bersa. Surov, bayağılı könümüz surov. Sizin atınız kim? Familyanız kim? Kaysıl jerden bolasız leylekten, kaysı ağ yılından, uruğunuz emne, oşol özünüz жерде malumatты берсеңіз, dandan keyin қалған сұрауларды бере береміз. Жаратканга мактоолор болсун, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Аты жөнүм Ниязов Бакытбек Асраркулович. Баткен облусуна караштуу Лейлек районунун Аксуу айылынан боломун. Ичкиликтин кесектен бөксө уруусунан боломун. 1976 жылы төрөлүп, 93 жылы мектепти аяктаган соң, мына ошентип Борбор кала Бишкек шаарына 93 жылы окуу максатында келип, ошонон бери ушул Бишкекте байырлап, ушул жерде Кудай Таала ырыскыбызды ушул жерде жазган экен. Ушул жакта отурукташып калдык. Бақыт ұстасынан, сіз өзі негізі атаңыз молда болған бұ, же өзіңіз еле молдасыз бұ, же енеңіз молда болған бұ. Мысалы көпшілік бізде ұстаздарды қарасақ, ошо енесін тәсір екен де, енесі Құранды жаттап, Құранды енесінен үйренгендер бар екен. Ошол дин жолына мындай чыйыр кайсыл уақыттан башталган? О союз тарап баштаган мезгилде мына ошол учурда жанакы ага чейин анча-мынча аксакалдар, мойсаптар деп коебуз, жашырынып жүрүп намаз окуп, тарабы намаз андай-мындай. Анан союз тарап, ошол мезгилде мындай эркиндик, дин эркиндиги анын катарында. Ошол жылдары айылдык молдолор дагы жана малым санынан баштап ошол балдарды, айылдык балдарды Куран окутууга салып баштады. Ошол мезгилден тартып окуп калдым. Окуума себеп үйдө мурда өзүм баягыдай адамдардын пейили экенин, кол кошуналар, ошол төгөрөк четтин мааланын аксакалдары чогуу бири-бириникине барып эле ошо дидарлашып, бир чыны чай менен аны муну баарлашып олтурат эле. Анан бир күн үйдө атам, анан ошол айылдын молдосу Абназар бөлө деп коебуз. Муну ошол Абназар дамла болуп, анан Абилат ага деп кошунабыз ал киши болуп, ушундай отурсак, айылда дагы Паскы мааланын молдосу Молла Тажбай аксакал небересине ээрчитип келип калды. Анан ал эми мен карычылык, мындай ден соолукка байланыштуу окута албай да калдым. Мынаны эми сен менин неберемди окутсаң деп, ушу биздин үйдө олтурган Абназар бөлө, Абназар дамлага берди. Ошондо үйдөгүлөр айтып калды, мына окуйм деген ушинтип эле окуйт. Сен алдыңда турса, анан сен деле окубайсыңбы деп ошентип илим жолуна түшүп калдым. Эми сиз айткандай илим жолуна түшүп калыш алма сабагынан алыска түшпөйт, же суу аккан жерден агат дегендей. Мына ошол атам дагы же энем дагы молдочулукка жакын адамдар болгон эмес. Көрсө чоң атабыз Молдо Нияз деп менин улуу агаларым ал кишини көрүп калды. Мен эми үйдө эң кенчеси болгондуктан көрбөй калдым. Ошол кишини Молдо Нияз деп
аташат, же болбосо айылдагылар молдо Нияз деп таанышат да. Ошол киши кичине мындай молдочулукка жакын болгон экен. Анан андан сырткары мына Сүлүктүдө биздин чоң абабыз өткөн. Ошол киши дагы кээде биздин жаштык курагыбызда биздикине конокко барып калган чакта чоң атамдан калган Куранды алып, төргү үйдө отуруп, көз жүгүртүп окуп калат эле. Ошолордун жолун улап Кудай Таала насип кылган экен. Ошентип мен дагы илим жолуна түшүп калдым да. Ал киши жанакы кече жакында, Алла рахматын алсын, көзү өтүп кетти. Абдыразак деген небереси бар эле. Ал дагы бүгүнкү күнү балдарынан Саттар деген баласы калды. Ошол кишилердин мындай дуасы менен болсо керек, ошентип илим жолуна, мындайча айтканда, молдочулукка кадам коюп калдык да. Ошондо канчанчы класстан башталды ошол доор? 13-14 жашымда болсо керек эле ошол жылдары. Анан ошол мезгилде өзү жанакы Союз тарап эркиндик болгон мезгилде бул жапа тырмак жаштар окуй баштады го. Бир эле мен эмес, айылда мен курактагы менден жашыраактар бүт эле баарысы ошентип жапа тырмак маалим саны окуп, андан кийин жанакы буга чейинки чыгарылыштарда айтылып кеткен Хафтияк деп ошол Аптек китеби өзү айылыбыздын молдосунун деле Алла разы болсун жакшы кызмат аркалады. Анан ошентип маалим санын окуп бүтүп, андан кийин Аптекти окутуп бүтүп, ошол деңгээл менен чектелип калдык. Анан алардын арасынан эми 2-3 ушул жолду улап кеттик. Көпчүлүгү мына ошентип шаарга келип, турмуш тиричилик менен илим жолунан кичине алаксып калды. Анан жана мектепти бүтүп бүтпөй ошол мезгилде жанакы Сүлүктүдө ушундай балдар окуйт экен деп, анан 5 балада балдар окуйт экен деп ошентип калышты. Анан ошол жакта мухтасар окутат экен деп, сарф окутат экен деп, биз маалим саны менен Аптекти окуп жүргөн балдар жанакы мухтасар, сарф окуса мындай башкача элестетип биз үчүн жомок болчу да. Анан бизди устазыбыз ошол маалим саны менен эле Аптекке салган да. Анан анча мынчабыз эле табарак жаттаганыбыз, ясын жаттаганыбыз болбосо, ошону менен эле чектелгенбиз. Анан ошол жактарга барсакпы деп чамалап, бирок ошол жылы как раз биз мектепти аяктаган 93-жылы Бишкекте Ислам университети ачылыптыр, Ислам институту, ал кезде Бишкекте Ислам институту ачылыптыр деп ошентип калды. Анан биротоло ошол жака эле барып окуйн деп 93-жылы мектепти бүткөндөн кийин Кудай насип кылып ошол Ислам институтуна келип окууга тапшырып, ал мезгилде Темирбай ажы Алла рахматын алган болсун, Орунбаев, ошол киши жетектеп турган экен. Ошол кишинин жетекчилигинде устаздардын колунда таалим алып калдык. Ошо анан көрсө, мындай көрсө, чоң атабыз эми канчалык деңгээлде молдо болгон, бирок ал мезгилдерде, эми Союздун мезгилинде кичине мындай кас сабаты жоюлгандарды деле молда деп атап койсо керек. Эми кичине мусулманчылыкты карманып, анан көбүнчөсү бизде Молдо Нияз деп аты Молдо Нияз болгон менен анын мындай молдочулук катарындагы ишмердүүлүгүнү мен анча мынчалардан сураштырып деле изин таба албадым да. Эми анча мынча китептери калган дейт.
анча-мынча китептери калган, бирок көзү өткөндөн кийин ошол төгөрөк четтеги дамлалар, молдолор китептерин алган деп ошентип ошол кишилердин жанакы жолун улап келатабыз да. Ал эми атабыз болсо, атабыз Асраркул деп, бул жанакы бизде кән деп коет, сүлүктү менен жана ошол аралыкта көмүр ташыган через кольцо поезд айдап жүргөн. Өзү аталарыбыз мурда кольцодо олтурган экен, кольцо деп коет. Ошол кольцодо отурган экен. Кийин кайра дагы ошол ак сууга көчүп барышкан. Анан энебиз болсо Шазаде деп, мына ушул кече жакында эле көзү өтүп кетти, Алла рахмат кылсын. Ал киши дагы мына ошол жанакы молдочулукка же болбосо молдонун тукуму урпактарынан болгон эмес. Менимче ошол чоң аталарыбыздын ага чейинде жет атабызды атаганда Көчбай ажы деп дагы айтылып жүрөт. Көчбай ажы деп эми ал те Асраркул боло турган болсо, андан жогоркусу Нияз боло турган болсо, андан ары Ирсали Казы деп коет. Эми канчалык ошол эл башкаргандыгы үчүн Казы деп атап койгондур. Андан ары анан кийин Көчбай ажы деп коет да. Мындайча айтканда 1900-жылдардын башына туш келет окшойт. Анан Көчбай ажы жөнүндө мисалы ошол Меккеге барган ажылардын ошол жака барып отурукташып калган жанакы тарых жөнүндө анча-мынча маалыматтарды угуп жүрөбүз, бирок Көчбай ажы деген сөз изини бул кишинин деле изин таба элекпиз да. Ошол кишилердин дагы жанакы дуасы болсо керек. Дуасы суу аккан жерден агып дегенде Кудай насип кылып ошентип илим жолунда түшүп, илим жолунда кызмат кылып калды. Алхамдулилла. Ошондо биз 92-жылдар келгенбиз. Ошондо жана эмгек деген ишкана көчүп кеткенден кийин ошол жака биз көчүп барганда, ошол кезде келген экенсиздер да, адамласыздар. Ошол 93-жылы келдик Бишкекке. Бишкекке деп атасыз да? Бишкекке келгенде. Бишкекке. Эми Бишкекке келгенде дагы эми эңсегенибиз мектеп бүткөндөн кийин Бишкекти эңсеп, анан жанакы түш көрүп атпаймынбы? Түшүмдө ушул атаам болуп, классташтарым болуп Бишкекке жөнөп, анда Прилетардан поездге отурат элек, Жалал Абад, Фрунзе. Анан жанакы түшүмдө поездден калып, артынан кууп жетпей, анан кийин мектепти бүтүп, колго аттестат тийгенден кийин Прилетардан ошентип поездге отурабыз деп, билет колдо поезд кайда барат деген сөз бар го. Бирок ал дагы ар дайым эле андай боло бербейт экен. Билет кайда, поезд кайда барат дегендей чайханада чайды үйлөп отура берген экенбиз. Кудума ошол түшүмдөгүндөй атам бар, классташтарым бар, бирок поезд келип ал жерде 5 мүнөт эле турат. Мына дегенче эле поезд кетти, артынан кууп Бегаватка чейин барып жетпей, ошентип кийинки күндөрдө ошол же билет жок, ошентип поездге олтуруп Бишкекке келип 93-жылы келгенбиз. Ал кезде ошентип Ислам институту болчу эле. Бул жерге келип ошо жогоруда айткандай Темирбай ажынын колунда ал мезгилде ошол бир уч эле кол манжасы менен санагыдай устаздар Моллогаз Дамла, Хашим Дамла, Зиябин Кареке, Ильяс устаз Назарбеков ошолор бар болчу. Дүйшөнбек ажы, Дүйшөнбек ажы, Хоснохаттан саап барат. Ошентип баякы көч бара куралат дегендей, ошол мезгилде өзүңүз күбө болгондой 3-4 эле окуу класстары болгондо дагы ошол мезгилде устаздарга Алла разы болсун, кем каржысын кошуна мектептерден жана акт кылып чыгарып салган парталарını, доскаларын алып келип толуктап
жанакы парта сен олтурсаң сени кармоо эмес, кээ бир учурларда партаны окуучу кармап отура тургандай зымдар менен байланган парталар зым менен байланган, полдун шына болуп тешилип калган, жанакы потолок болсо ал фанералары кудум эле башыңа түшүп кете тургандай, терезелерин клёнка менен бүтөп койгон, эптемей болчу. Кудайга шүгүр, жана бүгүнкү күнү кудайга шүгүр деңгээл кыйла алдыга жылып олтурат. Ошондо жанакы эмеге азыркы дааратканадан бери жака жылганда сол жакта устаздар турат эле. Мына жакта 2 класс бар эмес беле? Оң жакта гаражда окуп калдык да биз. Ал жерде эшиги чала жабылат эле. Анан полу жок эле, стяжкада окуганбыз да. Сиздер ошол жакта окуп калдыңыздарбы же мына жакта окудуңуздар сиздер? Биз ошол биринчи жылы окуганыбызда ортолуктагы класста окудук. Решеткасы бар. Решеткасы бар. Темирбай ажеке көбүнчөсү сабак Киргенде сол жакта класс. Анан кийинчерээк уже ошол берки 2 класска көчтүк. Ал мезгилдерде уже маркум Садыр Дамла дагы келип иштеп баштап калды. Ал киши бизге сарфтан сабак берип, ошентип кийин эле анан 95-жылы мына азыркы имарат сатылып алып, Челюстный лицевая поликлиника ачкан. анан 96-жылдан баштап ошол жерге көчүп, ошол жерде окуп баштадык. Ал жакта 3-курсубузду, 4-курсубузду ушу жаңы имаратта окуп калдык. Кудайга шүгүр. Ал жерде мен билем, 2-нчи кабатта жашап, 1-нчи кабатка кечигип түшмөй деген бар эле го. Эми ошол мезгилде учурга ылайык студенттердин саны дагы аз болгондуктан имарат кенен жетишет эле да. Бир капталында муфтият отурукташып, бир капталында университет, ошол эле учурда жанакы берекелүү болчу да. Берекеси ошол жерде жатаканага дагы жай табылат эле го. Жатаканада дагы ошол кээ бир бөлмөлөр, жанакы сиз дагы бир бөлмөдө жана Чуагажы, чуагажылар, Шамшеке, Хафизекелер менен, сиздер Рускул акелер менен болуп, жанакы Абсаттар акелер болуп, берки жакта Абан устаз, Нурлан устаздар, Самарлар кенен жетишет эле да. Муфтиятка да батышып, университетте батышып, жатаканада дагы. Анан кызыгы ошо сиз айткандай ошол жердин өзүндө туруп сабакка кечигип кирмей, ар кандай көрүнүштөр эми студенттик күндөр да. Устаздар тамашалайт, не, автобустан кечигип калдыңбы, автобустан калып кеттиңби деп. Болбосо, алыстагылар кечикпей убагында жетип келет, 2-нчи кабатта жашагандар 1-нчи кабатка кечигип түшөт да. Ошентип студенттик күндөрүбүз 93-жылы окуп баштаган болсок, 98-жылы ошентип окууну аяктап, башында 64 бала окууга тапшырган болсок, эми ал мезгилде Союз жаңыдан тараган кыйынчылык мезгил, кээ бирөөлөр ошол турмуш тиричилик деп кетти. Мыкты студенттер бар эле. Биз го эми маалым сан деңгээли менен келген, жанакы медреселерди окуп келген, үлкөн устаздарда окуп келген мыкты жигиттер бар эле. Алар эми ошентип жашоонун турмуштун айынан соода сатык деп, бала бакыра багам деп, кээ бирөөсү үйлөнүп ошентип четтеп кетти дагы. Ошол 64 баладан акыры окууну аяктаганда 14 бала аяктадык. Бирок бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр ошол бири-бирибизди издеп таап, Кудайга шүгүр окууну бүтсө бүтпөсө, 1 ай окуп кетсе да, 2 ай окуп кетсе дагы бири-бирибизди табышып, бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр катташып, бири-бирибиз менен кабарлашып, ынтымакташып келе жатабыз. Ошентип 98-жылы окууну аяктаган соң, онда мен 1 жыл 2 жыл сабакта берип калдым окшойт да. Сиз бизге сабак берип калдыңыз. Жана эми Шамшыкар эке бизге сабак берип калды, эми жаш устаздардан да. Шамшыкар дагы мугалим болду, мен дагы экөөбүз чогуу мугалим болуп киргенбиз да, ошо 96-жылы. Шамшыкар эке жана эмеден Курандан сабак берсе, сиз
кеде Кудратул адамла акыйдадан сабак берет эле, фикхул акбардан, ал кишинин ордунан араб тилинен, анан жанакы кээ бир учурларда лекция болсо, сиз эми сүлүктүдө окуп келген, такшалган лекцияларды которгондо ушул таң калып эле, аканы көрүп экөөбүз өт дегендей, эртең мен да чоңойсом, жакшылап окусам, ушул кишилердей болобуз деп, сиздердин жолуңуздарды жолдоп, ушул кичине аракет кылып, Кудайга шүгүр, ошентип Кудай Таала насип кылган экен. Мына 99-жылы окууну бүтөөрдөн мурда ал мезгилде жана практикага жиберет эле го. Ар кайсыл аймактарга. Анан биз Чубак устаз экөөбүз таласка ажыратылып калдык. Анан Чубак устаз ошол мезгилде дагы Амин устаз деген бар эле. Алжирлик, азыркы Амин эмес. Алжирлик Амин устаз деген бар эле, Мурутжан. Ошону менен Чубак устаз Таластын борборуна, Орловкага деп бөлүндү. Биз Касым устаз экөөбүз Манас районуна бөлүнүп, ошентип кийинчерээк 20 күн Манас районунда болуп, андан кийин барып Чубак устаздын жанына барып, Орловкада, Талас шаарында жүрүп, ошол мезгилде устаздардын мындай кубулуна толуп калган бекенмин, же болбосом жана ошол кичине болсо дагы мээнеттин озуру экен. Ошентип 99-жылы, 98 окууну бүткөндөн кийин 99-жылы Молла Газы Дамыла, Касым Дамыла экөөбүздү чакырып калды. Ушу университетке, ал кезде институт, эми университет деп тилибиз көнүп калды. Институтка эле иштебейсиңерби, жашсыңар, эми биз мына каарычылыкта силер биздин оорубузду колдоно ала турган силерсиңер, келечек силердики балдар деп ошентип экөөбүздү, болбосо экөөбүздү ошол мезгилде Зият Хаваш деп ошол университетте иштеп турган, институтта иштеп турган араб устаздар Куэйтский университетти түптөшүп, ошол жака чакырышты. Келип ушул бизге жардамдашканча, ушул жерде окууга тапшырып койсоңор, иштегенче окууну дагы бүтүп каласыңар, мамлекеттик үлгүдө дипломго ээ болуп каласыңар деп. 93-жылы келгенде ошол дайыма мени котормочу болот эле, устаз Зият. Силерге келгенде дайыма мен кошо келип туруп, ошолор котормочу болот элем да. Бизде ошол практика ошондон болуп кетти да, айылдан биз окуп келгенбиз. Азыр эми ошол силер арабчаны үйрөнгөндөн кийин силер аяка тарткан экен да, ошондо. Ошол биз ал кишилер менен азыркы дагы эми студенттерге ошо сиз айткандай практика деп жатпайбызбы? Билгенибизди кичине болсо дагы азыр Кудайга шүгүр арабтар бирин серин эмес, азыр көп. Ошолор менен биз базарга деле кошо барат элек, топ ойнойт элек, университетте деле анча-мынча уюштуруу иштерине, тазалык иштерине аралашып, ошол арабтар менен чогуу жүрүп, кичине болсо дагы баягы чулдурап тилибиз чыгып калды. Анан ошентип сиз айткандай ал жака чакырды, бирок Молла Газы Дамыла ошентип бул жакта келечек силердики, ошо бул жакта иштебейсиңерби деп сунуштап калды. Ошентип анан 99-жылы январдан приказыбыз чыгып, Касым Дамыла экөөбүздүн ошентип институтта иштеп калдык. Анан институтта иштегенде эми коллективге кошулуп, квартирада жашап, анан жанакы эле дааватта эми билгенибизди бул жака келип көп деле айта турган эчтемкебиз деле жок. Эми Касым Дамыла кичине мындай ал пеш кадам эле. Мен эми мындай эле ошолорду ээрчип жүрүп эле бирдемкени чулдурап сүйлөп калган адаммын да. Ошол Касым Дамылага дагы жана пайгамбарыбыз айтат го, аль-мару аля дини халилихи. Адам ошол жакын курбусунун багытында, түшүнүгүндө, ишениминде дегендей. Ошо Касым Дамыла менен дагы чогуу достошуп, чогуу квартирада дагы жүрүп калганым мага кыйла бир жагынан дем болду, бир жагынан ал кишинен дагы билбегенимди билип дегендей. Анан Кудайга шүгүр көрө көсөм болот дегендей, жана практикада ал жактан кичине окумуш кылып коюп,
келип туруп бул жакта. Же болбосо сабак бере турган болсоң, квартирага барып, Касым устаздан барып сурай коем, мына бул жер кандай. Ошону келип туруп эле балдарга айтып берем. Ошентип олтуруп эле, ошентип кичине болуп, ошентип жамаатка, коллективге аралашып кеттим. Ошондон 2003-жылы жана Эр-Риядка чакыруу келип калды. Эми мен ал жака Эр-Риядка чакыруу келип калгандагы мурда билесиз, бир тодосу Пакистанга чуркап, бир тодосу Египетке барамын деп эңсеп, анан ошол жылдары жана Сауд Арабиядан дагы семинар өтөбүз деп, давраларды өтөбүз деп келип калат эле. Исескедон деп. Исескедон. Ошентип ошолорго кайдан жайдан жанакы документтеримди берген экенмин да. Ошол унутта калбай, ошонун жообу 2003-жылы чакыруу келип калып жатат да. Үйлөнгөндөн кийин. 2000-жылы үйлөндүм. Ошентип үйлөнгөнүмө 2-3 жыл болду. Анан чакыруу келип калды. Сиз айткандай, үйлөнгөндөн кийин дагы мындай ойлонуп калат экенсиң, үй бүлөнү таштап кетиш. Анан барсамбы, барбасамбы деп олтуруп, анан экиленсем, кече жакында мына Алла рахмат кылсын, Шейх Мунтасир ошол киши айтып калды. Мындай мүмкүнчүлүк ар кимге эле насип кыла бербейт. Кээ бирөөлөр ал жак бул жактарга барып, кандай кыйынчылыктар менен окуйт. Бул жер сага бүтүндөй шарт түзүлүп олтурса, кой экиленбестен баргының деди. Анан тигил окуу жайдан экинчи ирет кайрадан чакыруу келди. Ошентип анан жанакы Шейх Мунтасирдин кеңешинен улам макул деп барсам барайын деп, ошентип ал мезгилде Саудиянын элчилиги Москвада болчу эле, Москвага барып, ал жерде дагы бир барганда эле визаны берип койгон жок. Анан кайра дагы кайтып келип, учурдан пайдаланып, жана бизде азыр иштеп жатат Оразалы ажы. Ошол кишинин Сапарали деген акасы Москвада отурукташкан экен. Ошонун квартирасына барып, бир жумалап ошол жерде туруп, кийинкисинде да барганда ошол кишинин үйүндө туруп, ошентип визаны алып, акыры анан ошентип бала чаканы таштап, Эр-Риядка окууга учуп кеттим. Анан ал жакта эми барганда чет өлкөдөн барган студенттер үчүн алгач араб тили институтуну окуш талап кылынат экен. Ошол араб тили институтунун акыркы жылына олтуруп, анан ал жерди бүткөндөн кийин, анан бул жака келген соң, биринчиден үй бүлө маселеси болду. Эми ал жака барганда үй бүлөнү алып барып, үй бүлөңдү алып барганда ага өзүнчө виза аштырыш керек болот. Же болбосо кээ бирөөлөр мындай эле умрага алып барып, ошол жакта квартирага чыгып алып калгандар болуп жатты. Эми чакырылбаган, конок шыпырылбаган жерге олтурат дегендей болбосун. Болсо расмий болсун, болбосо жок деп экиленип турган чакта, анан бул жерге келгенде ошол бул жерде ага-инилер ушул жерде эле окууңду улантпайсыңбы, ушул жерде эле иштебейсиңби деп кеңештерин айтып калды. Анан ошентип бул жакта кайрадан ошол өзүбүздүн уябыз Ислам университетинде, ал мен келген мезгилде уже Ислам университети деп аталып калган. Ислам университетинде Ниматулла Жээнбековдун жетекчилиги астында иштеп калдык. Анан туугандар, ушул жерде дагы бир эскерте турган нерсе, ал убакта адыкында телефонум жок. Бакыт ошол жакта жүргөндө перзенти болгон. Ошондо Нимат устаз, мени сүйлөштүрүңүзчү дейт. Ал убакта телефондон начар, бир сүйлөшөт, бир сүйлөшө албай, мындай кызыктуу, анан кызыктуу окуялар бир жагынан, экинчи жагынан мындай бир кыйынчылык убакта. Анан Бакыт экөөбүз дагы дайыма чогуу жүргөндүктөн, бул кээде тамашалап коет, болбогон нерсени деле бул түшүнө киргизип болдуруп алат деп. Бакыт устаз ошол жака барып окуп жүргөндө, ал жакта бул умрага келди, мен бул жактан умрага бардым. Анан бул жакта жүргөндө мен бир түш көрдүм да. Түшүмдө Каабаны айланып жүрөбүз. Бакыт устаз экөөбүз Каабаны айланып жүрөбүз. Анан ошол жерде Каабанын ичинде Молдагазы устазыбыз жатат, жан баштап отурат.
çaydan içip Kaba'nın fortiçkasını açıp koyup bayağı yerdeçi. Ana şimdi ben bak tutazga aytdım. Bak tutaz. Şimdi ekos Kaba'nın aylanıp yürüteken biz. Moldogaz'dan bunlar Kaba'nın içinde can başta alıp çay içip oturan diye aytsam. Ana bayağı Kaba'nın içinde kandı çay içip dep. Körse Moldova adamlar ustazımızın hazır iki balası oşolacakta koydu. Birisi Madina şahrında, birisi Mikke şahrında. Oşolacakta yılda bartır 3 ay 4 ay oşolacakta turup geledi. Körse oşol eken de menin düşümdегі. Keyindan Baktustad oşolacakka ketdi. Al vaqtda telefon yok. Yani men Umuraga kettim. Email var o vaqtda bayağı internetteki adres. Kasım ustaz yazıptır. Nimatla ustaz ketdi dep. Anam bul ayaktan keldi. Bakıt aytadi, ошол жерде 5-6 ay жүрдüm, bir daha Kırgız көргөн эмесмин дейт. Бүт бардыгы өздөрүнүн ошо жердештер менен жүрөт, мен жалгызмын дейт. Ушунчалык мен сагындым дейт Кыргыздарды. Кыргызды көрсөм пешенесинен өм деп келатам дейт. Анан Бакыт көзөнөн кийин сүйлөштүк. Ошо мен бул жактан бардым, Бакыт нар жактан келатат. Баягы Бабы Салимден жолго деп келатат. Байкап атам, Бакыт келатат деп сагынганда көзүнөн мөлт жаш агып келатат баягы жердечи. Келатат кучактан мени өм дейт. Мен өптүрбөйм. Ман бекип туруп алгам. Анан экөөбүз ошол жерде чоң умра кылганбыз да. Ошондо айтып атпайбы? Нимат ака дейт. Түш айткан элең эсиңиздеби дейт. Ошондо так этип эсиме келди да, карасам ошо чында эле түшүмдөгү экөөбүз Кабаны айланып атабыз да баягы жерде. Дем бул жерде ошол 93-жылы келген болсо ошол тарыхыбызды карасак бул дайыма ошо чоң эле жүрөбүз да Бакыт экөөбүз ошол жерде. Ошондо бул эмеде окуганда, Эриятта окуганда биз Меккеде бар ошол жерде бир жолукканыбыз бар. Кийин кайра келип, анан чоң мугалим болуп иштеп калдык. Ошол эми ал жерде сиз айтып кеткендей университетте 63 миң студент экен. Анан ар кайсы өлкөдөн барганда баарысы өзүнүн жуп-жуу менен да. Анан мен болсо өзүм жалгыз. Башка кыргыз жок. Башка кыргыз жок. Эми жаңы баргандыктан шаар менен да жакшы тааныштыгым жок. Көрсө шаардын аркы четинде Жамиятул Имам деп ал жакта дагы бир-эки кыргыз жигиттер, анан кыргызстандык дуңган балдар бар экен. Эми мен жаңы баргандыктан ошол өзүмдүн эле коргонумдан чыга элекмин да. Коргон дегенде деле 63 миң студенти бар окуу жай деле өзүнчө бир кампус. Жанакы 10 гектардан 10 километр аралыкта да өзүнүн ичинде. Эми кыскасын айтканда баарысы жуп-жуу менен жүрөт да. А мен болсо жанакы вандык түрк эми баары бир түрк тегинен болгондуктан ошолорду жакын көрүп, ошолор менен ээрчишип жүрүп калам, куйрук болуп. Анан россиялык татар жигиттер бар эле, ошолор менен ээрчишип калам. Ошентип жанакы кыргыз танды, анан кыргыздарды сагынат экенсиз да. Анан сизге ошентип Кудай насип кылып болгондо дагы ошол жерде ыйык жерде жолугуп калып, эми сиз менен мисалы илим жолунда жүрөбүз. Мурда бир жердин эли болсок деле мурда бирдекиде жолуккан эмеспиз. Бизи ушул Ислам университети ушул жерде кутуу жерде жолугуп, жолуксак дагы андан ары Меккеде жолугуп, андан бери дагы ушул кутуу жерде устаздардын батасы тийген ушундай берекелүү жерде чогуу жүрөбүз. Кудайым ошол жана бейишке дагы чогуу эми Алла разы болсун, жанакы мужамала катарында эмес, мына азыр бул жерге келип туруп көз азиздер менен, дудуктар менен иштеп жаткан кызматыңызды бул жерден эле эмес, буга чейин деле күбө болуп жүрөбүз. Анан сиздер бизден бир кадам эмес, бир канча кадам астыда, Кудай буйрса ошол жанакы пайгамбарыбыз дагы сахабалар бейиштесиз, бизден алыстап кетесиз. Биз сизден ошо алыста калабыз дегенде пайгамбарыбыз Ал-мар'у ма'a ман ахабба деп жанакы сооротот эмеспи? Ошо сыңары эртең бейиште дагы ушундай бу дүнүйөдө куттуу, ардактуу жерде жүргөндөй бейиште дагы иншалла бирге боло турбуз да. Иншалла чогуу кирип, анан бизди дагы баягы жоктоп, анан бейишке Айдарбек менен
чогуу кирип кетип атканыңызда ушу бакыт деген дагы бир аксуулук бирөө бар эле деп эстеп, анан бизди дагы ушу өзүңүздүн этегиңизден кармап, иншалла бейиштен дагы чогуу бирге болойлу. Иншалла. Кудайым ошол бейишке алып бара турган ишенимден, амалдан эч бирибизди ажыратпасын. Ошол жерде жана дудуктарга сак бергенде Бакыт устаз менен дагы кирдик да, кирип бул дагы бир эки өзүнүн сөзүн айтып чыкты аларга. Мен айтам да, ошо дудуктарга, силер жаннатка киресиңер дейм да, сүйлөй албасаңар, укпасаңар, бирөөдү гыйбат кылбасаңар, ушак кылбасаңар, силер жаннатка киресиңер иншалла дейм да. Кудай буйрса, ошо жаннатка киргенде мен эчтегиле ушу имам бар эле, исламскийдин мугалими Ниматлы устаз бар эле, бизге ошол себепчи болгон, Куран окуганга, намаз окуганга мен эчтегиле дейм да, баягыларгачы. Иншалла, эгерде алар мени эчтей турган болсо, мен дагы айтам да, мына менде иман деген мешитте имам болгонмун, ошол жердеги жамаат бар. Мисалы мына мени дайыма коштоп колдоп турган Ислам университети деген бар, ошол жерде мени дайыма колдоп, мени ушундай сүйлөп турган устаздарым бар деп туруп, иншалла башкаларды дагы мен айтам, иншалла Кудай буйрса. Анткени адам өзү жалгыз да. Ошо башкалар менен көп экенбиз да. Бири-бирибизге жөлөк таяк болуп, иншалла үмүтүбүз ошол дудук көз азиздерге сак берип атамын. Менин үмүтүм ошол, иншалла Кудай буйрса, ошолор менен бейишке киребиз деген бир үмүтүбүз зор иншалла. Мына Бактысуда дагы келип туруп, өзүнүн бир эки сөзүн айтып, алар менен дагы жолугушуп чыктык. Алла разы болсун. Эми бул кишилердин бүгүнкү күнү окуп жатканы, эми сиздердин мээнетиңиздер өзүнчө бир үлгү. Анан ошол эле учурда булардын дагы ушундай окуп жатканы бүгүнкү күнү эми бир эле дудуктар эмес, көз азиздердин ошо жолун таап келип ушул жерде окуп жатканы баарыбызга сабак да. Анан биз бүгүнкү күнү мүмкүнчүлүгүбүз жок деп эле шылтоо таап эмес, бүгүнкү күнү карап көрсөк, мына эң мүмкүнчүлүгү чектелген деп атайбыз го. Ушулар дагы ушинтип бирдемкени окуп калсам, бирдемкени үйрөнүп калсам деп, анан үйрөнүп эле эмес, бири-бирине үйрөтүп жатканы бул жана айтып кетпедик, ошол университетибизде биринчи курста бир жигит окуйт. Быйыл тапшырып калды эми. Көз азиз, анан көз азиздиги ага мен кээде мындай жанына барып, мындай какой-то процент көрөсүңбү десем, жок дейт да. Анан мисалы мен азыр алдыңда турамын. Кандай мындай көрөсүңбү десем, бир караан эле тургандай болот дейт да, бозоруп. Анан тамашалап, мени мындай кандай мындай курсактуу же бою узун же арык бирөөнү элестетсең керек деп мындай тамашалашып алдан күлүп коет байкуш. Бирок көз азиздигине карабастан Куранды толугу менен жатка алыптыр да. Куранды толугу менен жатка алып отурат. Өткөндө жанакы окууда бир кызыбыз баласын ээрчитип келет эле. Анан жанакы балага машалла, келме билесиңби десем, о, кана айтчы, айтып кой. Куран билесиңби? Бир 3-4 сүрө билесиңби? Жок, 30-чу параны жаттадым. Ким жаттатты? Апам жаттатты. Анан студенттерге айтып атпаймынбы, мына ал апасынын колунда эле өзү умтулуп ушинтип жаттап атыптыр. Биздин бул окуп жаткан ушуга бир жашообузду, күнүбүздү, өмүрүбүздү өткөзүп жаткан жолубуз ушул. Деп ошентип. Арадан 1,5 жылдай убакыт өттү. Жанакынын апасыны жолуктуруп калып, машалла балаң жүрөбү, жакшыбы? Куран жаттап атабы? О, бир 3-4 пара жаттап калдыбы? Жок, Куранды толугу менен жаттап бүттү дейт да. Куранды толугу менен. Канча жашта? 11 жашта дейт да. Ушуна мындай алып карай турган болсок, көз азиздер дагы Куран жаттап атса, дүлөйлөр дагы Куран жаттап атса, жаш бөөктөрүбүз да Куран жаттап атса, ошо жана айтат го, инналлаха ярфау бихадал Кур'ани акваман. Ушул Куран менен Кудай Таала кээ бир коомдордун даражасын, мартабасын көтөрөт дегендей, ушу Куран менен Кудайга шүгүр кичине болсо дагы Куран жолунда кызмат кылып келе жатабыз.
Анан ошентип коомчулукта Бакыт устаз деп мындай кээ бир жерлерде төрдөн жай берип, сыйын берип ошентип анан жанакы айтат го, Кудай Тааланын алдында макамың кандай экендигин көргүң келсе, бу дүйнөдөгү макамыңды байкап көргүнүң дегидей, Кудай Таала бу дүйнөдө бизге ушундай макам берди, ушундай ардактуу кызмат берди. Ылайым Кудайым ушул жолдо өмүр өткөнчө кызмат кылып, анан акыретте дагы жогорку мартабасын Кудай Таала насип кылып, ушул акыретте дагы чогуу бирге болсок деп Кудай Тааладан тилеп кетебиз. Бакыт устаз, сиз ошол Исламский университетте эле иштейсизби же дагы башка кошумча иштериңиз барбы? Ошентип Саудиядан кайтып келгенден кийин агалардын, тууган туушкан, досу жардын кеп кеңеш менен, анан устаздардын буга чейинки иштешкен ошентип сунушу менен кайрадан эле ошол Ислам университетинде кызмат аркалап калдым. Бул жолкусунда ошол жогоруда айткандай Ниматулла Жээнбеков устаздын жетекчилиги астында, кийинчерээк Нарматов Абдушкур устаздын жетекчилиги астында кызмат кылып, анан бир эле ошол университет менен чектелбестен Навал Мамакеев больницасы деп аталып жүрөт. Ошол жерде хирургияда короосунда мечитте мага чейин ошол жаңыдан ачылганда Абдушкур устаз ошол жерде имам болуп турду. Андан кийин 2000 ал киши 12-чи микрорайонго жанакы Айша мечити ачылып ошол жака которулгандан кийин ал жерге мечитке ошентип мен имамчылык кылып калдым 2007-жылдан баштап. Анан 2009-жылдарга чейин ошентип ошол жерде 2 жыл, 2,5 жылдай ошентип имамчылык кылып, ошол мезгилде Жакып деген учурдагы имам, ошол жердин имамы Сокулукта, Төш булакта имамчылык кылат экен. Анан ошол жака барып келет, ысык суукка карабай. Анан мен айттым, мен бул жерде Ислам университетинде кызматым бар. Эми ушул жерде сен ал жака барып кыйналып олтурбастан ушул жерге имам болбойсуңбу деп орунду бошотуп берип, Кудайга шүгүр ал дагы бүгүнкү күнү ошол жерде мыкты кызмат аркалап келе жатат жамаат менен. Жума намазга мен да ушул баргам, ал жерде жума намаз мен да өтүп бергенмин. Бир канча ай мен да жумага барчымын. Ошентип арадан жанакы чубак устаз келип, ал киши муфти болуп турган мезгилде мына биздин жогорку кеңеш имаратта, анан өкмөт имаратында намазканалар ачылып калды. Ошол мезгилде чубак ажынын буйругу менен Абдушкур Дамылабыздын жанакы сунушу менен ошол жерде көрсө ал кишилер ошол Абдушкур Дамылага суранган экен. Өзүң ошол балдардан бирөөнү жиберсең ушул жерге бизге жума өтүп берип турса деп. Кайсы жылдары бул? 2011-жылы. Ошентип Абдушкур Дамыланын сунушу менен ошол мезгилде муфти чубак ажынын буйругу менен жогорку кеңеште, анан өкмөт имаратында имамчылык кызмат аркалап калдык. Анан имамчылык дегенде эми ал жерде көбүнчөсү жумага эле барып, анан 2 жер болгондуктан ал жерде алмак салмак өтмөй, анан ошол себептен ошол мезгилде бизде иштеп жаткан азыркы Талас облусунун казысы Салим устаз ошол менен шерик болуп, алмак салмак ошол жерде имамчылык кылып жүрдүк. Бир жума өкмөт үйү, бир жума жогорку кеңеш. Анан
кийинчерээк Салим устаз таласка которулгандан кийин ал кишинин ордуна Мирзат устаз ошентип шерик болду. Анан өкмөтү кийинчерээк президент администрациясы болуп, анан жаңы имаратына көчүп, ал жакта дагы ошентип намазкана муфтияттын буйругу менен бүгүнкү күнү дагы ошол жерге барып жума намаз окуп берип турабыз. Demek 15 yıldan beri Jogorku Kengeş менен өкмөт үйүндө имамчылык. Кээде İslam üniversitetdegi жумуштан сырткары. Кээде мындай тамашалап коемун. Жанагы ошол мезгилден бери мына Чубак устаз алмашыптыр. Андан кийин Максат ажеке алмашты, Замир караке муфти болуп, ал киши бүгүнкү күнү 4-чү муфти Абдулазиз караке менен иштешип атабыз. Ошол кишилердин жетекчилигинде. Андан бери дагы ошол спикерлер дагы 3-4 спикер алмашты. Анан ошолор менен кызматташып, эми Кудайга шүгүр ал жакта дагы жаман эмес. Жанакы ошондой жерде, ал жердеги намазкананын ачылыш максаты дагы, ал жердеги ошол жердегилердин жума намазга жанакы намазканада чогулуп туруусунун дагы өзү эми бир максат, алар жана жумуш мезгилинде башка бир мечиттерге алыстап кеткенге болбойт экен. Анан башка бир мечитке кеткен чакта ал жактан жумуш ордуна саат 2-ге келгенге чейин бир аз жумуштан кечигип калат дегендей. Анан экинчи максаты ошондой жерде кичине болсо дагы Куран окулуп турса, бата кылынып турса, анан ошол жерден баягы жакшы бир мыйзамдар чыгып, анан элге кызмат кылат го деген жанагы максатта бүгүнкү күнү намазканалар кызмат кылып келе жатат, Кудайга шүгүр. Анан ошентип Кудайга шүгүр жана бул дагы өзүнчө бир тарых да. Бул дагы сиз айтып кеткендей, мына 15 жыл дегендей, бул дагы тарых. Бул күндөр дагы тарых. Ошондой тагдырыбызга жазып койгон Кудай Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Анан жараткан Аллахым мына ошондой элдин кызматынан ардактуу жолдон ажыратпасын. Бул жол жанагы кээде кол алдыбызда иштеген жаш мугалимдерге мындай дем берүү максатында кээде алар дагы жанагы айлык маяна жетпей кыйналып кеттик, алган айлыгыбызды квартирага төлөсөк жашоого жетпейт, бир айлыктан экинчи айлыкка карыз менен деп ошентип калган чакта бул жол ушул канчалаган устаздардын басып өткөн жолу жана берекелүү жер, куттуу жер. Жана Кудай Таала эч качан өзүнүн ушул куттуу жеринде кызмат кылган, ыйык жолдо кызмат кылгандарды талаада калтырбайт. Кичине кайрат кылгыла, сабыр кылгыла деп ошентип олтуруп, Кудайга шүгүр бүгүнкү күнү жаман эмес. Элден калбастан Кудайга шүгүр ошол элдин катарында курсагыбыз тоок, үстүбүз бүтүн. Ушунусуна Кудай Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Болбосо алдыгы өзүңүз жаштык куракта алгачкы күндөрдү алып карай турган болсок, эми кыйын эле мезгил го. Жанакы биз сабак окуп жаткан чакта устаздарыбыз ушу чакырып келип кала турган болсо, балдар отуруп тургула деп, нике кетип калат, биз калып кетет элек. Кетип калат, биз калып калабыз дегендей. Анан кээде баягы ошондой чакырыктан келгенде дагы табакта же болбосо жанакындай пакет көтөрүп келген чакта дагы алар дагы бизди ойлоп байкуштар ошентип бар тапканын тең бөлүшүп жеп, Алла разы болсун, ошолордун ошол басып өткөн көз жашы тамган ушундай ардактуу жол, ошолордун батасы. Иншалла жанакы кыйын мезгилдер алдыда жанакындай кеңиричилик бир доорду туудурат дегендей, ошолордун кыйынчылык менен өткөргөн күндөрү, түндөрү менен бүгүнкү күнү кеңиричилик заманда Кудайга шүгүр жашап,
иштемиш болуп иштеп атабыз деп мактанып келе жатабыз. Эми эртеңки күнүбүз дагы бүгүнкү күнөн калышпаган, өтсө өтүп, ошо Кудайым берекесин тартуу кылган болсун Илайым. Вакытта гана бул жерде азыркы Ислам университетиндеги кызматыңыз мугалимдикпи же кандай кызматты ээлеп келатасыз? Ислам университетте Кудайга шүгүр ошол жумушка алгач жумушка киргенде мугалим катарында иштеп келген болсом, ошол 2007-жылдардан тартып окуу бөлүмүндө иштеп калдым. Анан 2010-жылы окуу иштери боюнча проректор болуп, ошол Абдушкур устаздын ишеним менен ошо Кудайга шүгүр 2015-жылга чейин 5 жыл 6 жыл окуу иштер боюнча проректор болуп кызмат аркаладым. Андан кийин тышкы алака социалдык иштер боюнча учурда ошо тарбия жана социалдык иштер боюнча проректор катарында кызмат аркалап келе жатабыз. Анан жана Кудайга шүгүр мурункуга салыштырмалуу эми учурдан пайдаланып айтып кетиш керек. Бир мезгилде жана өзүбүз окуп жүргөндө дагы анан баштапкы күндөрдө дагы бул окуу жайдын лицензиясы жок экен, диплому жарабайт экен деп кээ бир студенттер ошонун айынан дагы окуусун таштап кеткендер болду да. Анан өзүбүз иштеп жүргөн чакта дагы канчалаган студенттер лицензия качан алабыз деп сураса, мына деп эле сооротуп, анан Кудайга шүгүр ар бир нерсенин убакыты сааты бар экен. 2017-жылы жана теология адистиги боюнча лицензия алып, 2018-жылы филология адистиги араб тил багыты боюнча лицензия алып, бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр мурункуга салыштырмалуу мурда кол манжасы менен санаган мугалимдерибиз болгон болсо, бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр профессор, доктор, кандидаттар сап башында турган, анан жергебиздеги ардактуу аксакал устаздарыбыз баш болгон устаздарыбыз менен 80ге жакын коллектив кызмат кылып келе жатат. Студенттерибиздин саны Кудайга шүгүр факультетибиздин өзүндө 400-дүн төгерегинде боло турган болсо, анан шарият адистиги боюнча дагы окутуп келебиз го. Анан шарият адистиги менен болуп бир 1000ге жакын. Анан Оштогу жана Куран борборубуз бар. Ал жакта дагы 150-160 бала ошол жерде жатып Куран жаттап окуп жатат. Мектеп программасы менен биргеликте ошончолук коллектив. Бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр жана балдарыбыз Гоголь имаратында, жана сөздүн башында айтып кетпедикпи, имарат ушундай берекелүү, муфтиятта батып, университетте батып, жатаканадагы, бүгүнкү күнү ошол жерде муфтият чыгып кеткен, эч кандай жатакана жок. Университетибиз өзүбүз Кудайга шүгүр балдардын өзү батпай, кыздарыбыз бүгүнкү күнү туңгуштагы имаратка чыгып, анан ошол туңгушта окуп келе жатат. Кудай буйрса, сиз жана бир чыгарылышта айтып кеттиңиз го, кече күнгө кыялдар, бүгүнкү акыйкат дегендей, бүгүнкү кыялдарыбыз дагы Кудай буйрса эртең дагы чоң бир имараттарга ээ болуп, чоң бир алдыда жана исламский финансирование боюнча адистик ачабыз деген максаттарыбыз бар. Магистратура ачабыз, теология колледжин ачабыз деген максаттар бар. Кудай буйрса ошону менен иншалла биргеликте ошол баскычтарды басып өтөбүз деп Кудай Тааладан тилеп кетебиз. Вакытсыз Алла разы болсун. Ушунчалык бир алтындан кымбат вакытыңызды бөлүп келип бизге ушул маек берип отурганыңызга. Анда бизде дайым эле ошол эфирдин аягында ошо элдерге же жаштарга акыл насаат айтмай бизде адатыбыз бар. Камераны карап туруп, ошо жаштарга акыл насаат айтмай бизде адатыбыз бар. Камераны карап туруп, ошо жаштарга акыл насаат. Эми жаштарыбызга акыл насаат дегенде бүгүнкү күнү Кудайга шүгүр элибиз
кыйла маалыматка сугарылып калды. Алла разы болсун устаздардан. Ошол эле учурда жана жакшы менен жамандагын жарышып жүргөндөй жана коомчулук арасында кой аксагы менен 100 же кой аксагы менен 1000 дегендей коомчулук арасында анча-мынча терс көрүнүштөр дагы жок эмес. Анан ошондон улам бүгүнкү күнү анча-мынча терс көрүнүштөрдү көргөн чакта ошого күнөөкөр болуп калгандар алар деле бир мусулмандын перзенти. Алар деле ошол жума намазга барса керек, жок дегенде жанакы тамашалап айтканда айтбек дегендей айт намазга барып жыгылса керек, колтугуна жай намазын кучактап, орозодо орозо кармаса керек, бирок азгырка берилип, турмуш тиричилик деп олтуруп, анча-мынча мыкаачылык, кылмыш иштерге барып калгандар дагы жок эмес. Анан жанакы маалымат дегидей ошол маалыматты канчалык маалымат жеткен сайын ошол маалыматка мүмкүнчүлүк болушунча жашообузда амал кылганга аракет кылууга чакырып кетмекчимин. Бирөөте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мени Худ сүрөсү картайтты дейт эмеспи? Худ сүрөсүндө көрсө жанакы пайгамбарыбызды ошол таква болгонуң деп акыр кыяматка камын көргүнүң деген чакырыктар болгондуктан болса керек. Ансыңары бүгүнкү күнү мындай карап көрүп туруп, менден эгерде кимдир бирөө суроо сураса, эң бактылуу күнүңүз кайсыл десе, бул күнүмдүк 5 маал намазымды кечиктирбей, каза кылбай окуу. Анан коркконуңуз эмне деген суроого жанакы ара айталады сүрөсү ошо намазына кош көңүл мамиле кылган. Анткени намаз оңолсо жашоо оңолот деп жатпайбызбы? Бул биринчи ошо намазга бекем болууга чакырып кетмекчимин. Экинчи, бул намаз өзүбүз үчүн Кудай Таала менен пенденин ортосундагы байланыш. Аны чыңдашыбыз керек, тургузушубуз керек. Экинчи маселе, ошол эле учурда коомчулук менен дагы байланышыбызды, коомчулук алдындагы өзүбүздүн ордубузду дагы унутпасак. Эмнеге таң каласыз десе, жанакы бала бакчада, мектепте адатта кызыл светофор жол чырак жанса токтойбуз, сары күйсө даярданабыз, жашыл күйсө өтөбүз деп канча мээбизге куят го. Өзүбүздүн деле башыбыздан өттү. Бирок бала бакчада, мектепте ошончо окутуп үйрөткөнүнө карабастан кээ бир учурларда жолдо бара жатсаң, жанакы баласын жетелеп, же болбосо баласын кучактап, жолдун ортосунан өтүп бара жаткандарды көргөндө ошого таң каласың да. Айта турган нерсе, үйрөнгөн канчалаган маалымат тарап жатат, Кудайга шүгүр. Ошол уккан, үйрөнгөн нерсебизге мүмкүн болушунча амал кылсак деп ошого чакырып кетмекчимин да. Анан албетте жараткан Аллах Таала дагы бир жолу ар бирибизди жана момун пенде момун абалда таң аттырып, капыр абалда кеч киргизет дегидей, эрте таңыбызды дагы күн баткан чакта дагы момун абалда, Кудайым ыйманда, ушул Куран сүннөтүн кызматында Кудайым эч бирибизди ажыратпасын. Жараткан Аллахым сиздердин дагы мына аркалап жаткан кызматыңыздарга Кудай Таала разы болуп, жараткан Аллахым өзү берекесин берсин. Амин. Туганда мына биз дайым ар бир сабактын артында бир хикая айтуу адатыбыз бар. Бүгүн ошол бир хикаяны айтып коелу. Бир жетим баланын окуясы. Bir aksakal uğur doktorda jatsa, daima bir jigit kelet eкен да, ошону кийимдерин алмаштырып, ошону жетелеп алып туруп, ошо оорукананын сыртындагы бактарды айлантып, бир нече саат айлантып, кайра келип, анан кетет экен да. Анан бир нече күндөн кийин жанагы ошол жердеги мед айым деп коебуз, медсестра, ошолор сураптыр, аксакал, ушунчалык бир бактылуу адам экенсиз, ушундай бир жакшы кайрымдуу, мээримдүү балаңыз бар экен десе, баягы аксакал көзүн жапкан бойдон үшкүрүнүп, кана менин балдарымдын бирөөсү ушул болуп калса дейт экен да. Көрсө ал өзүнүн баласы эмес экен.
Бұл айтады, бұл бала атасы өліп қалып дейді. Ошо дарбазада ыйлап тұрғанын көріп, борым ашып кетіп, барып таттууларды алып келіп тұрып, жанаққа мен берген елем дейді. Ошол бойдан ал баланы мен ұмытып қалғанмын дейді. Кейін мен ал бала чоңойып, үйленіп тұр дейді. Мен ошол балдарым мен баягы өздөрүнчө бөлүнүп кеткен, мен картайганымды көрүп, баягы келип мени кабар алып турду дейді. Кейін мен ооруп қалып, оорум күчөп кеткенде, аялымды өзүнүн үйүнө алып барып туруп, мени докторго жаткырып, мени күн сайын келип туруп карап турат дейт. Анан балам, сен не мынчалык мага мындай бир кайрымдуулук кылып атасың, атаңдай карап атасың десем дейт, жанагы бала көзүнө жаш алып айтат дейт, сиздин жанагы мага берген ошо татуунун даамы мен оозумда дагы эле турат. Кете элек деп айтат дейт. Ошондуктан туугандар, келиңиздер, биз дайыма кайрымдуулук, жакшы иштерди кыла берели. Кайсыл жерге біз кайрымдуулукту себе турган болсок, ошол кайрымдуулукту эккен адам өзү гана алат экен да. Экен эгинди ошол дыйкан өзү гана алат экен, башка бирөө кетпейт дейт. Ошондуктан мен айтарым, келиңдер, тандабайлы, андай эле, мындай эле дебестен дайыма бир жакшылык иштерди кыла берели. Алла разы болсун. Бактыста да анда ар бир келген коногубуз бир бата берет, анда бир батаңызды бериңиз. Амин. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Жараткан Аллахым, баарыбыздан разы болуп, баарыбызды эки дүйнөдө разы кылсын. Өзү разы болгон пайгамбарыбыз чийип кеткен мына ошол жолдон Кудайым эч качан ажыратпасын, алыстатпасын. Жараткан Аллахым, эли журтубузга дагы ар дайым асманыбыз ачык болсун, жергебиз тынч болсун, элибиз аман болсун. Жараткан Аллахым, баарыбыздын анын катарында эли журтубуздун катарында сыркоолоп жаткандарга Кудай Таала дартына дабасын берсин, оорусуна шыпасын берсин. Алыскы сапарларда жүргөндөрдүн азыр бүгүнкү күнү турмуш тиричилик деп, жан багам деп, Россиялап, Европалап, океандын ары жагына кеткен мекендештерибиз бар. Мына ошолордун баарысын Кудай Таала баштарын аман кылган болсун. Сак саламат мекенине, бала бакырасынын алдына, өзүнүн уясына кайтып келип, өзлөрүнүн аталык, балалык озыйпасын өтөштү Кудайым насип кылган болсун. Жараткан Аллахым, мына ошол бүгүнкү күнү мекенибизге ак кызмат кылып жаткандардын катарында алгылыктуу кызмат аркалап жаткан ушул ыйман мечитинин жамаатына дагы Ниматулла устаз баш болуп, Кудай Таала тилектериңиздерди берсин, үй бүлөңүздөргө берекесин берсин. Бүгүнкү күнү бул да болсо тарых. Жогорто мен мактанып жатпаймбы, жогорку кеңеш, ак үйдө имамчылык бул тарых дегидей, андан өтүп калышпаган бүгүнкү күнү ушул көз азиздер менен, дудук бир туугандарыбыз менен кызмат аркалап олтурасыздар. Көздү кубантып, бул да болсо тарых. Жараткан Аллахым, мына ошонун оозурун көрүштү бу дүйнөдө, о дүйнөдө Кудайым сиздерге да насип кылган болсун. Жараткан Аллахым, жогоруда айтып кеткендей, бу дүйнөдө куттуу жерлерде чогуу жүрдүк. Кудайым насип кылып, бейиште дагы чогуу болушту Кудай насип кылган болсун. Жараткан Аллахым, адамзаттын эң жакшысы өмүрү узун болуп, амалы өрнөктүү, салих болгон инсан дегидей, мына ошо Кудай Таала баарыбызга бүгүнкү күнү бүгүннөн эртең эле катарыбыздан жаш өтүп кеткен чыгаан жигиттерибиз, устаздарыбыз жок эмес. Кудайым сиздерге дагы баарыбызга Кудай Таала узун өмүр берсин. Мына ошол узун өмүрдө Кудай разы болгон жолдо кызмат аркалап өтүштү Кудайым насип кылган болсун. Жараткан Аллахым, адашкандарга дагы Кудай Таала хидаят берген болсун. Анча-мынча адепсиздик кылып жүргөн, анча-мынча азгырык жолго барып жүргөндөргө да Кудай Таала ыйман, инсап берип, жараткан Аллахым, баарыбызды ыйманыбызды бекем кылсын, жан дүйнөбүздү өзүнүн нуру менен тойдурсун, капчыгыбыз малга толсун, кырманыбыз данга толсун. Кудай Таала баарыбыздын үй бүлөбүзгө кут берекесин берсин. Ва саллаллаху ва саллям ва барак аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Анын катарында мына ошол ата аталып кеткен устаздардын
окутуп кеткен устаздарыбыздын аттарын атап кеттик. Чыйыр жол салып кеткен ардактуу устаздарыбыз бар. Молла Кудайкул дамылла өзүбүздүн ошол кичимекенибизден чыккан Молла Зулкайнар дамылабыз бар. Молла Малик дамылабыз, Молла Малик Карекебиз бар. Мына ошол кишилердин аты аталып, аталбай калган баарысынын Кудай Таала бейишин берген болсун. Жараткан Аллахым биз дагы мына ошолордой ак ардактуу кызмат менен өтүштү Кудайым насип кылган болсун. Рахметке.